Эң керектүү жана байыркы кесип бул мугалимдик кесип. Дал ушул ардактуу кесип тууралуу фильм тартып, документалдуу фильм көптөгөн сыйлыктарга ээ болду. Дал ушул фильмдин режиссер, документалист Ибадылла Ажыбаев агайыбыз бизде конокто. Кош келиңиз студиябызга. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бул жерде ушул турган дипломдордун, сыйлыктардын баары сиз тарткан документалдуу ушул мугалим деп аталган, мугалим деп аталган фильмден алган сыйлыктар экен. Жалпысынан канча сыйлык алып үлгүрдүңүз? Жалпысынан 10 болуп кетти го, 10 сыйлык болуп кетти. 10 чакты, Качан тартылды ал фильм? Былтыр тартылды. Бир жыл ичинде 10 сыйлык, эл аралык сыйлыктарды да алды, Да, эл аралык сыйлыктарды алдым. Мугалим жөнүндө тартууга эмне себеп болду? Мен буга чейин алгач окуп жүргөнүмдө Темир Бирназаров деген агайым бар, белгилүү режиссер, аны элдин баары билсе керек. Ошонун мастерскаясында, школасында окуп жүрүп, анан мен дипломный работа кылып туруп, Фельдшер деген фильмди тартып жүрдүм. Жумгалга барып Фельдшер деген фильмди тартып жүрүп, ошол жерден анан ушул агайды жолуктуруп калдым. Агайды жолуктуруп калтырып, агайды ушу фильм тартышым керек эле сиз жөнүндө аябай десем, көнгөн жок. Экөөбүз биринчи урушуп кете жаздадык. Анан араң бир 6 айдын ичинде араң көндүртүп, анан фильмди 1 жыл тарттым. Айылдын мугалими. Айылдын мугалими. Ал мугалим жөнүндө айтып кете турган болсо, өтө кызыктуу. Бул мугалим өзү ошол Жумгал районунун Кеңсүү айылында, ошондо кичинекей бир айыл бар, ошол жерде 20 түтүндө үй болот. Ошол жерден өзү ошол жерде төрөлгөн, өзү ошол жерде чоңоюп, анан Каракол Ысык көлдөгү университетти кызыл диплом менен бүткөн. Анан ал жерди бүтүп туруп, анан келип туруп университетте, бул жерде Бала Сагын университетинде мугалим болуп студенттерге сабак берип жүргөн. Анан мектептерге директор болуп жүрүп, анан ошол жерде өзүнүн айылындагы жаш балдарды ойлоп, баарын таштап ошол жака кетет. Ошол жака кетердин алдында үй бүлөсү менен сүйлөшөт, аялы, балдары, эч ким көнбөй коет. Өзү фильмде дагы, өзү интервьюсунда өзү ошентип айтат, көнбөй коет. Анан өзү кетет. Ал жерде мурда Советтер Союзунда карликовый школа деп койчу, 1-2, 3, 4 класстын балдары чогуу бир мектепте, бир класста окушат. Жакшы агай, эми бул эл аралык деңгээлдеги сыйлыктар болгон үчүн ар бири жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы, эми бир эле тасманын сыйлыктары болуп атат, алгач статуэткалардан баштасаңыз. Алгач статуэткалардан баштасам, бул статуэткаларды жөн бербейт. Эң биринчи орунду ээлегендерге, самый лучший режиссер дегендерге берет. Бул өзүбүздүн эле көрүп турасыңар, Кыргыздын түндүгүн көтөрүп турат. Анын мына бул диплом за лучший режиссерский национального конкурса деп туруп, бул Кыргызстан кыскаметраждуу фильмдердин мекени деген конкурста ошондо мен биринчиликти алып, ошондо ушуну беришкен. Ушуларды. Андан кийин экинчисини айта турган болсом, андан Казань шаарына бардым. Казань шаарында бул жерде мусулмандар кинофестивалында 44 мамлекеттен катышты. Ошо 44 мамлекеттин арасында эң биринчиликти мага берди. Мынакей статуэткасы менен. Татарстанда, ошол Казань шаарында. Жакшы. Андан эң эле акыркы эмемди айта турган болсом, бул жок, ага чейин очередтен эле айтайын дейм, ушундай болуп калды. Мына 3-4 фестивалга чогуу чакырып калды мени. Үчөөсү биринин артынан бирөөсү экен, үчөөсүнө өзүм бардым, бирөөсүнө Душанбеге, ал жолдошум барды. Ал Душанбегедеги конкурска барды. Ал параллельный болуп, мен Германияда болуп калып бара албай калдым да. Анан эми ошол 1 октябрдан 6 октябрга чейин Россияда документалдуу фильмдер өтө чоң фестиваль бар, Екатеринбургда. Ошол жерден ушул дипломду беришти, мага ыйгарышты. За экранное воплощение высокой миссии народного учителя депчи. Ушуну беришти. Андан кийин
эле мен сразу анан эмеге 6 октябрдан 10 октябрга чейин Северный Кавказ Нальчик шаарында болду. Кунаки деген кинофестиваль. Ал жерде Кунаки деген фестивальда ошол жерде мага самый лучший эң биринчи призди берди. Приз имени Сулиети Кусовой Чухо деген. Ушул эбе боюнча. Эң жакшы бийик даражада сыйлыктар болуптур. Эми эң кызыктуу жерине келсек, агай, мисалы сиздин өзүңүздүн кесибиңиз боюнча сиз дарыгер экенсиз. Болгондо дагы дарыгер гинеколог. Ооба. Анан кантип дарыгер, документалист, режиссер боло калды деген суроо жаралбай койбойт да? Туура, сөзсүз түрдө. Мен өзүм биринчи институтта окуп жүргөндө эле мени фильмге чакырган болчу. Ошондо жаңы эле үйлөнгөн болчумун. Жолдошум менен, жолдошум или кино, или мени менен жашайсыңбы дегенден анан мен кинону калтырып койгон болчумун. Ошол эмеге фильмге барбай эле анан мединституту аяктадым. Мединституту аяктап ошондо дагы врач-гинеколог, акушер-гинеколог болуп иштеп жүрдүм. Ошентип жүрүп эле анан шаарга келдим. Шаарга келип, шаарда иштеп жүргөндө 3-4 фильмдерге чакырышты, эпизоддордо ойнодум. Тартылып, актер катары. Актер катары тартылып жүрдүм. Андан кийин эле анан бир Өмүралы деген досум бар, сүрөтчү, художник. Ошол анан ушул андан көрө режиссерлукка окубайсыңбы деп туруп Темир Бирназаровдун мектебине алып барды. Темир Бирназаров менен мындай беседа болгондо анан ал кабыл алды, суроолорду берип, анан кабыл алды. Анан ошондо 1 жыл окудум. 1 жыл мага жеткен жок, канааттанбадым. 2 жыл окудум. Себеби мен өзүм акушер-гинеколог болуп туруп, радиолог, онкогинеколог, радиолог деп коет, рак ооруларынын аялдарын дарылап жүрүп, анан ал жерден 50 жашынан пенсияга чыгат да. Мен 50 жашымдан пенсияга чыккандан кийин анан эмне кылышым керек? Иштебей калдыңыз дарыгер болбой? Иштебей пенсияга чыктым да. Пенсияга чыктым, анан сүрөт тартканы бардым. Анан сүрөт тарткандан кийин фотографка окудум, сүрөт тартып жүрүп, анан ушул Темир Бирназаровдун окуусунан келип, анан режиссер болуп калдым. 2 жылдан бери режиссердук кесипти аркалап, ошо фильм тартып жүрөсүз. 2 жылда 2 тасма тартыптырсыз, фельдшер, анан мугалим деп аталган. 1 жыл окусам, 1 жылда тарттым да, 1 жылда тарттым. 1 жыл окуп жүрүп, ал дипломдук жумушум болчу, фельдшер деген фильмим. Ошол фельдшер деген тасмаңыз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Ал дагы ошол өзүнүн кесибин мыкты аркалаган адис жөнүндө болсо керек. Ооба, туура айттыңыз. Бул деген фельдшер деген жумгалдан 2 аял 40 жыл, 38-40 жыл эмгеги бар. Өздөрү 58-60ка толуп калган 2 аял, ушунча чыгып калган. Ошол 2 аял дарыл элди тейлеп жүрүптүр өзүнүн участкасында. Ошолорду угуп калып, анан ошол жерге издеп барып, анан ошолорду тарттым. 2 аял ат менен жүрөт. Ат менен кышын, жазын, кар дебей, бороонго, жамгырдын чапкынына карабай элди тейлеп жүргөн, өтө өз кесибин сүйгөн инсандар экен. Ал тасмаңыздан дагы сыйлыктарга ээ болдуңузбу же мугалимдик? Жок, аны мен көрсөткөн жокмун. Ал менин дипломдук жумушуңуз болчу. Дипломдук жумушум болчу. Эми ушул режиссердук кесип эмнеси менен жагат сизге? Канча жыл өткөндөн кийин баары бир сүйгөн кесибиңизге кайтып келиптирсиз да? Кандай болбосун? Режиссерлук кесип, мен болсо режиссерлук кесипти тандаганымдын себеби мен элдер менен, элдердин арасында кандай алтын адамдар көп. Жөнөкөй эле өзүнүн кесибин сүйгөн, кайсыл кесипти албагын, койчулук кесиппи, врачтык кесиппи, мугалимдик кесиппи, биздин көпчүлүк режиссерлорубуз шаардагы эле белгилүү депутаттарды, белгилүү академиктерди эле чыгара беришет да. Жөнөкөй эл баягы катмарда калып жатат. Мен ошолорду алып чыгып, чыныгы жашоону көрсөткүм келди да, документалдык. Көркөм фильм тартайын деген оюңуз барбы? Ооба, бар. Кайсыл темаларда көркөм фильмдерди тарткыңыз келет? Көркөм фильмди мен ушул кыргыздын философиясы тууралуу, кыргыздын жашоо образы тууралуу, анан Топчугул Шайдуллаева деген бир эжекебиз бар, аябай эң мыкты жазуучу, китептери дагы сонун китептер. Ошонун Өрөгөне деген бир чыгармасы бар. Ошого сценарийни жазып даярдап койгонмун.
Өзүңүз Ошого- сценарий жазасыз. Өзүм жазам, ооба, жазам. Эми ошого азыр колум тийбей жатат. Азыр кече жакында эле дагы бир ушул фильмге сценарий жаздым эле. Ошол кыргыз киносунун департаментинен өтүптүр, сыноодон, сынактан өтүптүр. Эми ошону тартышым керек, анан көркөм фильм тартам. Эң жакшы. Башында жарыңыз каршы болуп, анан кийин азыр жакшы эле көз караш менен колдоп калдыбы? Колдомок турсун, азыр өзү чогуу мени менен чогуу Тартышып жүрөт, тарткысы келип жүрөт, ооба. Ошол. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Чоң рахмат. Буюрса, ошол өзүңүз айткандай, элдин арасында жүргөн мыкты баягы адистерди чагылдыра бериңиз экрандан. Мен дагы бир ирет тааныштырайын, урматтуу телекөрүүчүлөр, режиссер, документалист Ибадулла Ажыбаев агайыбыз менен биз маек курдук. Баягы кесибин алмаштырган каарман агайыбыз десек дагы болот. Чоң рахмат сизге.